16 адамдын уулануусу Ош шаарындагы Амир Темир аймактык кеңешиндеги дал ушул мектепте орун алган. Окуя 25 апрелде саат 12 чамасында орун алгандыгы айтылат. Бул учурда окуучу өз менен алып келген белгисиз затты ачканда мындагы бөлмөлөрдүн эшиги дагы ачык болгон. Мындан улам уулуу зат башка бөлмөлөргө дагы тарап кеткен. Ана мен сабак өтөрбөйлү кирип эле анан балдар ушинтип көңүм айнытып башым ооруп кускум келип атат дешти эле. Уулуу заттан каладагы номер 54 мектептин жогорку классынын 14 окуучусу жана 2 мугалими жабыркаган. Мында өспүрүмдөрдүн бири белгисиз затты класска алып кирип, аны ачып жиберген. Арадан көп өтпөй теңдоштары жана окутуучулар өзүн жаман сезип баштаган. А мен киргенде сабак башлай албай эле сразу балдар көңүл айнып өзүн жаман сезип эшикти ачып кеттим да мен бардыгын. Бир-эки бала өзүнөн кетти, неметип, анан скорый чакырдык. Скорый адегенде келе бербеди, мына адрести алмаштырып коюптур да, скорый 49-мектепке барып алыптыр. Уулуу заттан жабыркаган балдар Оштогу аймактар аралык клиникалык ооруканага жеткирилген. Аларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн соң үйлөрүнөн чыгарылган. Дарыгерлер алардын абалы туруктуу экенин айтты. Келип бардыгын жаткырдык. Жаткырып, керектүү жардамдарды бердик. Андан бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин дагы төртөө келди. Төртөө келип ошонун арасынан 2 мугалим тиешелүү жардамдарды көрсөтүп, анан бардыгы өзүнүн немесин баягы биринчи келген эмелери баш ооруган, баш айланган, кускус келген, ошолордун бардыгы кетти. Окуучулардын массалык уулануусу боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмү иликтөө ишин жүргүзүп, алгачкы жыйынтыгын чыгарды. Мында балдар психотроптук заттан, тагыраагы клейден ууланганы аныкталган. Аны ошол эле класстын окуучусу базардан сатып келгендиги белгилүү болду. Бизге түшүнүктүү болуш үчүн клей деп айталы, ошол зат менен уулангандыгы боюнча аныкталган. Ал эми ал клейди ошол класска ким алып киргендиги боюнча ошол эле жерде белгилүү болду. Ошол эле класстын окуучусу базардан сатып алып келип, өзүнүн досторуна таратууга аракет кылган десек деле болот. Милиция балдар уулуу затты буга чейин колдонгон же колдонбогонун териштирип жатат. Учурда окуучуларды айдистер текшерип, клей экспертизага жиберилген. Ал эми аталган окуя ата-энелерди жана тиешелүү айдистерди да сестентип койду. Ага ылайык билим берүү башкармалыгы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатыптыр. Ушул эми азыр изилдөөнүн натыйжасын күтүп атабыз. Андан тышкары башкармалык өзү да комиссия чыгарат. Буга чейин да колдонгонбу, колдонгон эмеспи? Ушул боюнча текшерүү ишин, анализдөө ишин жүргүзөбүз. Тиешелүү чараларды көрөбүз, иш-чаралар иштеп чыгабыз. Экинчи Борбор калаада окуучулардын желимге массалык уулануусу биринчи ирет катталган. Бул боюнча иликтөө иштери уланып жатат. Ал эми өлкө ичинде буга чейин спирттик ичимдиктерди ичип, клей жыттаган балдар милиция тарабынан колго алынган учур катталган болчу. Гүлзада Төрөбекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.